Эң эле жакшы жаңылык мына ушул Каракол аэропортунун курулуп ишке берилүүсү болуп атат. Эл аралык каттам менен жергиликтүү каттамдардыкы өзүнчө кирип учуучу кайра конуучу бөлүмдөрү өзүнчө. Аэропортко келе турган жолдорду оңдоп түзөө иштери менен ушул Иса Кучуков атындагы айланма жолду бүгүнкү күндө оңдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Каракол тоо лыжа базасына кетүүчү жол толук оңдоп түзөөдөн өтүп, мынакей өзүңүздөр көргөндөй асфальт төшөлүп атат. Быйылкы жылдагы Каракол шаары үчүн, Каракол шаарындагы туризмдин өнүгүшү үчүн эң эле жакшы жаңылык мына ушул Каракол аэропортунун курулуп ишке берилүүсү болуп атат. Мына азыркы тапта баардык тийиштүү талаптарга ылайык курулуш иштери жүрүп жаткан экен. Курулушчулардын айтымында бүткөрүү мезгили азырынча белгисиз, бирок ушул 1-2 айдын ичинде бүткөрүлөт деген талаптар бар экен. Каракол аэропорту 2 кабаттан туруп, баардык заман талабына жооп берет. Азыркы ушул биздин аэропорттун кызматынан пайдалануучу жүргүнчүлөргө керектөөчү нерселердин баардыгы каралган. Мисалы тез жардам бөлүмү, намазкана, эне бала бөлүмү, эл аралык каттам менен жергиликтүү каттамдардыкы өзүнчө кирип учуучу кайра конуучу бөлүмдөрү өзүнчө. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы мисалы экинчи кабатка чыгуу үчүн азыр лифт орнотуп атабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай жумуштарыбыз аягына чыгып бара жатат. Ушул жакын арада бүтүрүп ишке беребиз деген ойдобуз. Ал эми учуп конуу тилкесин айта кетсек, ал жакта жол кийими асфальт 3 катмар, экинчи катмарын бүттүк. Эми азыр экинчи катмардан кийин атайын геосетка төшөлүп, анан 3-чү катмар ошо майда фракциядагы асфальт төшөлүү алдында турат. Мына ушул Каракол аэропортуна келүүчү жол дагы быйыл толук оңдоп түзөөдөн өтүп, капиталдык ремонт иштери жүргүзүлүп жатат. Бул жол 4 тилкелүү болот. Жолчулардын айтымында ушул жол куруу иштерине 2 чоң жол куруу мекемелери тартылган. Азыркы тапта мына ушул салына турган 3,5 чакырым жолдун 800 метр жакын жерине биринчи катмар асфальт төшөлүп бүттү. Жол куруу иштери болсо мына ушул сентябрь айынын аягына чейин жүргүзүлүп, бүткөрүп берүү милдети коюлган. Аэропортко келе турган жолдорду оңдоп түзөө иштери менен ушул Иса Кучуков атындагы айланма жолду бүгүнкү күндө оңдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Аэропорттун ачылышына чейин бүтөбүз деген ойлор болуп атат. Кудай буюрса жакын арада ачабыз биякта дагы. Аэропорттун ачылышы менен буюрса Каракол шаарында туризм дагы мындан дагы көп туристтер келип аябай өнүгүү жолуна түшөт деп көп үмүт этип атабыз. Буюрса туризмдин багыты ошо аэропорт аркылуу күчөйт деп ойлойбуз. Азыркы учурда 11 пикеттен 18 пикетке чейин биринчи катмардын асфальттын төшөө иштери жүрүп жатат. Кудай буюрса эртең ушул эле пикетте экинчи катмардын төшөө иштери уланат. Андан тышкары Найлобойдон 11ге чейин, 18ден 36га чейин алдыңкы жумуштары толугу менен жүрүп, бетон иштери, жолдун жээгиндеги бордюрлары, жана кольцаларды чоңойтуу, узартуулардын баары жумуштары толугу менен аяктап калды. Кудай буюрса ушул айдын аягына чейин жумуштарыбызды бул жол катмарын
бүтөбүз деген үмүттөбүз. Дагы бир жакшы жаңылык, Каракол шаарындагы кышкы туризмди жакшы өнүктүрүү, жакшы шарттар түзүү үчүн быйыл Каракол тоо лыжа базасына кетүүчү жол толкоңдоп түзөөдөн өтүп, мынакей өзүңүздөр көргөндөй асфальт төшөлүп атат. Азыркы тапта жолчулар ушул Каракол тоо лыжа базасына кетүүчү жолдун эң тик чыкма жерине чейин келип токтоп калышкан. Эмне себептен токтоп калганы азырынча белгисиз. Жол болсо мынакей өзүңүздөр көргөндөй аллеясы менен велосипеддер дагы жүргөнгө ыңгайлашып жатыптыр. Тоо лыжасына бара турган жаңы жол бар эле, ошол жаңы асфальт болуп салынып жатат. Бүгүнкү күндө жумуштун жарымы бүтүп турган учур. Ал жерден белгилей кетсек, Каракол шаарына ичүүчү суу түшөт эле, ошонун жаңы трубалары алмашылып, ошол себептен кичине кармалып калды. Быйылкы жылы бүтпөй калса, балким эмки жылы аягына чейин ушу жолду толугу менен тротуарный чогууңдуу түзөө иштери жүрөт.